Imanды kurчу үчүн 3 нерсеси бар дейт. Imanды дайыма bir калыпта кармаш үчүн 3 нерсе зарыл экен. Биринчиси дайым такай пайгамбардын сүннөтүнө көңүл бургула. Керек болсо колуңарды тамактын алдында жуушта дагы. Аягында жуушта дагы. Оң бутуң менен кирип, сол бутуң менен чыгышта дагы. Эң кичинекей нерсе. Бисмилла деп айтып тамак жештен дагы керек болсо. Анан кийинкиси эң эмеси, жатаарда керек болсо, эмне экен оң жагы менен жатышты дагы. Мына аз-аздан болсо дагы эмне кылышыбыз керек экен? Ушул нерсеге көбөйтүш керек. Экинчиси. Өлүмдү мындай бул дүйнөнүн таттуулугун жок кылып сала турган көп убакыттарда жаназага барганыңарда кээ бирде кабырды карап коюш керек экен. Баландайдын улу баландайдын кызы баландай, сен деле бир күн өлөсүң. Демек, субханалла, сен даярсың ушуга, даяр эмессиңби деп өзүңдү жемелеп коюш керек экен. Сулуулук, адамдын, аялдын сулуулугу, субханалла. Бетине мондай көп косметиканы чаптап койгонда, жесо көп мындай 3D, 6D мындай кирпик чаптап койгонда, тырмакты субханалла узун 1 метр кылып койгонда болбойт. Качан ал аял киши туруп түн ичинде 2 рекет намаз окуп, я Алла деп бир аз ыйлап койсо, Алла анын сулуулугун арттырып салат. Ал сулуу башкача болот, ал жамал башкача болот. Биз көбүнчөсү туура эмес ойлонобуз. Эркектер бисепси, трисепси деп жалаң эле кечкечен качактоо жүрүп, монтип эле ушундай эле жүрүшөт го. Жо субханалла. Чын-чында келгенде камил болгон, пайгамбар сүннөт көрсөткөндөй намаз окуган болсочу, 20 жылдан бери качалкада жүргөн эркек киши bir rüküge tura alбай калышы мүмкүн. Ушундай денеси күчтүү болгон эркек да тура албай калышы мүмкүн. Чөтөсүңөрбү? Чын айтам, субханалла. Тура албай калышы мүмкүн.